Сиз эмне максат менен президентке талапкер болуп чыктыңар? Президентке талапкер болуп атканым ушу бир жаңы доор башталып атат, бир эски доору бүтүп 2000-жылдан бери. Анан ушул жаңы доордун мыйзамын, ошо келечектин программасын билген адам катары чыгып атам. Аалам сиздин шансыңызды президенттик шайлоодо канча пайыз берип турат? Эми мен билем, бул мен өтпөсөм деле баары бир ушу ааламдык мыйзам түштү жерге. Сверхъестественные знания. Ал түшкөндөн кийин искусственные знания эчтекени кыла албайт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эл деле акылы менен, же болбосо эл башчылары, дүйнөнүн башчылары акылы менен эч нерсени чече дагы, жетектей дагы, токтото да албай атат. Мисалы кыргынын, сүргүнүн, кыйынчылыгын дегендей. Анан бул акыры карапайым мен эмес, бул менин шансым эмес. Бул кыргыз журтунун шансы. Эмнеге дегенде, бул ааламдык мыйзамдарга кыргыз элинин жан дүйнөсү төп келгендиктен кыргыз журту эли дүйнөгө башчылык кылат. Ааламдан билим кимге түштү? Эми ушул жерде эң негизгиси ушул да. Азыр ушу аалам деп коет да, эми Алла дейбизби, аалам дейбизби? Ошо аалам инопланетан болуп жерге түштү. Анткени мына өткөндө Путин айтып атат да, Россияда азыр жаз келе элек, жай келе элек. Аны биз айткан жокпуз да, Америка кылып атат деп. Аны кылып атат да, ал погоданы кылып атат, НЛО деп атат. Невидимый летающий объекты кылып атат да дейт. Көрдүңүзбү, ал кишинин мисалы могу инопланетан жөнүндө түшүнүгү бар. Путин ошентип айтып атат. Ошондо жакында эле ошол жана бир чоң пресс-конференциясында айтып өттү да. Анан ошондо мына кыргыз жергесине мына бала тоңдо ырдап атса, жанына объекти түшүп калган. Анан ошонун ал мындай чиркейди көрсө болот, ал көрүнбөйт. Ал мындай эле энергия. Ошол ичке кирди дагы азыр адамзаттан башка өсүүнү каалап атат. Адамзаттын мындай ошо инопланетан деген эми башка планетанын жогорку планеталардын өкүлү да ал, мынча айтканда. Анан ошондон өсүүнү каалап атат. Ошон үчүн ошо энергияны адам сиңире албай, ошонун сырын билбей, анан беки бай эмоция менен жашаганда шишик, жара, рак, псих жана эки бөйрөктүү улансушууга алып келип атат. Эң негизгиси азыр адамзатты биз кризистен, же болбосо ошол пендечиликтен бошотушубуз керек болот. Кыргыз журт деле эмес, адамзатты. Ошо кезде эмне болот? Кантип экономика көтөрүлөт? Мисалы кыргыздыкын. Ушу кыргыз жергесине сиз айткандай энергетический информационный центр экенин биз дүйнөгө билгискенде, бул жерге келип биз алар ушу ааламдык түшүнө алабыз деп, сабак алабыз деп акча төлөйт. Ушу кыргыз жергеси энергия бар экенин билип акча төлөйт. Мисалга да, бул чындык. Сиз бизнесмен алектенесиңер, сизде 38 АЗС бар, анан кийин курулуш бизнесиңер бар. Силерге акча эмнеге керек? Акча эмнеге керек? Эми мен мындай деп берилет бул жерде. Менин миссиям ким? Менин миссиям бүгүнкү күндө. Бир адам баары бир миссияга жаралат экен да, бияка жөн жаралбайт экен. Эгер билсе, өзүн тааныш керек адам, же жашоого жаралуу максатын билиш керек. Ар бир адам издениш керек бул өмүр бою. Мал катары эле курсак тойгусу өлүп калбаш керек мисалга. Ошондо мен ант алгам аалам астында. Мен ушул улуу адамзаттын тагдырын мойнума алып жатып, өмүрүнүн акырына чейин ааламдан программа алмашып амал алып турам. Мен кыргыз журтун ойготуучу, мындай адамды ойготот го, өз ордуңда тап деп. Дүйнө элин куткаруучу, көктөн Кудай тараптан буйрулган чыныгы инсанмын. Ошондуктан мен ушу эмгегим менен чуркап, Кудай колдогон үчүн ошончо байлык таптырмын. Бүгүнкү күндө мен ошону телеге төлөп атам, мисалы ушу газетага төлөп атам. Ошон үчүн берилди деп ойлойм. Байлык ошон үчүн берилди. Мен президент пиарга берилдиби силер? Жок. Мынабу илимди жеткириш үчүн. Миссияңарга. Миссияны жеткириш үчүн. Американын президенти Дональд Трамп Парижде климат боюнча келишимден баш тартты.
Эми чын эле кыш болбойбу? Абдан жакшы суроо. Бул жерде азыр ар бир адамдын миссиясы бар. Мисалы мына отпечатка пальцев бири-бирине окшобойт го. Ансагындай клеткалар да окшобойт. Ошого жараша бир миссия болот азыр адамда. Ошондо сиз аябай туура айтып атасыз. Бул ааламдык илимде да берилген 4 элдин же нациянын же мамлекеттин миссиясы бар жаңы доордо. Кыргыздын ушундай касиети болгондуктан аурасы менен баягы аурасы жакшы адам дегендей аурасы менен ааламды сактайт. Бул уже биз сактап атабыз. Орус элине миссия, Путин сложный биоробот, Путин спаситель всего человечества деген ошол, ал адамзатты сактап калыш үчүн орус эли ошого күрөшүш керек эле. Жаңы доордо эми ошого өтөт. Анан Кытай улуу журтту, адамзаттуу, майда түйшүктү. Мына кыргыздын балдары азыр көчөгө касып атат. А улуулугун өткөн кезде алар кыймылдагысы келбейт, анткени боштондукту каалайт. Кээ бир адам азыр ошого өтөт. Ошо Кытай аны иштеш керек. Анан Америка пулу менен же башка бир демократия баскыны менен мамлекетке басым жасагандан көрөк табиятты, природаны кантип сактап калам деп ошон үчүн күрөшүш керек эле. Демек, Трамп андан кетти, Америкада кыргын кырсык болот. Анан сиз айткандай кыш жоюлат, эки бурулуш болот. Биринчи адам боштондукка чыгып улуулугуна чыгат, эртедир, кечтир, жыл өтөбү, жылдар өтөбү, анан табият бейишке айланат. Сиз өмүрүңүздө шайтанга жолуктуңур эле? Шайтан жок. Бул жин келет го, жин. Ошондо жин келгенде жин шайтан деп коет го, мындай нервиң менен уруп берсиң. Шайтан өзү жок нерсе, акыл менен жасаса ошо шайтан. Значит жок, менде жок.